Assalamu alaikum. Qadamjay Media, Qadamjay Sila, Xabar 77. Mana bizde ушул 3 сайт YouTube канал бар. Ушулардын катталуучулары, эң биринчи мен үчүн биз катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге катталып, бизди колдоп, ар дайым бизди видеолор көргөндүгү үчүн. Вот ошон үчүн жаңы адам көргөн болсо куш келипсиз. Биздин каналга катталыңыз. 90 миңден ашты, жакында 100 миңге жетебиз. Бизди колдоп коюңуздар мына. Баткен облысы Кадамжай району Шады айылында турамын. Мына презиңиздер дагы мында турат. Жакында мында утуп аласыздар. 250 сом болгон. Өзүмдүкүндө кошуп кетейин, пихать этип кетейин. Тамаша. Машиналарды тонировка, полировка, химчистка, солнцезащитные пленки, черная крыша, брон дегендердин баардыгын ремонт кылып берүүчү могул жерде өзүбүздүн жигиттер жакшы иш башташыптыр. Мына караңыздар. Сонун мына детейлинг деп турат. Полировка, химчистка бар. Мына телефон номерлар 505 53 38 09. Ушул жерге келип, жаңы уна алгандар, азыр биз бай жашайбыз. Алхамдулилля, Аллага шүгүр. Баарыбыз ушундай крутой машиналарды айдайбыз. Ориентировка Кадамжай жактан келесиздер, мына жол менен келгенде мына үйлөр. О жерде Шадынын алдындагы петролин заправка, ошого жетпей мына жазып койгон. Ушул жерге келип машинаңыздарды ремонт кылдырып кетсеңиздер болот. Ушундай эле өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыяга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Ошол жарыяларды адамдар берет, биз анан аларды чыгарабыз. Так. Келе дос. Жүр. Биз азыр эле ушул жерден баштайлы. Мынау машина кардардын машинасы экен. Ушундай жаңы машинаны коюп кетиптир. Мен өткөндө сиздерге айтып кетейин. Өзүмдүн жөнөкөй эле машинамды мындай жериндеги, тептегиз жериндеги эшигиндеги тонировканы чаптай албай ушунчалык кыйналдым, кийин издедим. Кадамжай районунда ушундай чаптаган, ушундай ачылган жерлер жок. Мына сиздерге сонун жаңылык. Азыр эмне көп? Машинанын саны аябай көп. Ар бириңиздердин корооңуздарда болбоду дегенде 2ден 3дөн 5ден машина бар. Ушундай машиналарды айдагандар көп. Мисалы мына жерге тонировканы чапташ мен үчүн ушунчалык кыйын да. Мен сразу эле отказ кылам. Себеби менин колумдан келбейт бул депчи. Кийин мына машинаны караңыздар мына. Тегиз болуп чапталган. Мына аркаңгы айнегини караңыздар, мынандайга жатып эле калган. Буну сплошной вот чапташтын өзү болобу? Биз колдон келбейт мени мисалы. Чымчык сойсам, кассап сойсун деп өзүнүн ушул усталары ушул жерге убагында Россияларды багындырып, дүңгүрөтүп ушу орустардын машиналарын чаптап ошого иштеп берген жигиттер мына бүгүн өзүбүздө келип иш башташты. Өзүбүздүн жигиттерди колдойлу. Келиңиз бул жака, Азыр жаңы кичине информация алып кеттик. Бул машина полировка болуп жаткан экен мына. Полировка болуп жаткан экен. Ошого азыр ушул машина жөнүндө айтып кетет азыр, Кулак сизде сүйлөй бериңиз, мага айтып бериңиз. Assalamu alaikum. Хуш келипсиз. Бул полировка боюнча түшүндүрүп кетейин. Мына уже биринчи слой болуп аткан мезгилде да, уже полировкага чейин даярдап, экөөнү отличать эткан көртөсү же бул жерде. Мелкий царапина аябай көп болгон, щетка менен жууган бизде айыл жерде. Баары эле ошентип үйдө эле жууп салат машиналарды. Щетка менен жууп салат, ошондон анан бузабыз. Салат, ошентип ушундай болуп кузуптар ушундай состояние келип калып, мына царапиналар бүт мына отражать этип көрүнүп турат го. Ушул царапиналар бүт баардыгы кетет. Ушундай. Берги жаны жылтырап турат. Бир нерсе сүртүңүздөр, лакты бирдеке. Бул жерде өзүнүн специальный эмелери бар, пасталары бар. Ошол темирге зыяны тийбейт. Анын эч кандай зыяны тийбейт. Кузупту бир катар тазалап, полировкага даярдайбыз. Андан кийин уже полировка
Мына биринчи этабы уже болду. 2 слой, 3 слой клиенттин талабына жараша. Уже жылтырап калат да. Азыр мына караңыздар, мына жери жылтырап турат. Анан бул жагы болсо Боз район видеодо сиздерге канчалык көрүнөт билбейм, бирок Көрсөтпөй турган болсок, свет мындай жандырганда мына көрүнүп турат уже. Царапина жок, а бул жерде уже мына капот караганда видеодо канча көрүнөт билбейм, бирок биз чийиктерди, толтура чийиктерди көрүп атабыз. мына жакта мындай эшти жамынан тарканада көрүнөт уже мына стенада турган. Онда прожекторлорду коюп көбүнчө түндө иштейсиздерби, ночь? Эми азыр жаз болгон үчүн, аябай күн ысык болгон үчүн бир аз салкын түшкөндөн кийин кечинде көбүрөөк иш болуп атат. Күндүзү бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, эми жаңы ачылганга байланыштуу пока башталышыга ушундай ремонт кылып алдык. Башталышыга буюрса жакшы пландар бар алдыда. Эң негизгиси машиналарды эле сонуп берсин. Өткөндө биз ушундай уста издедик. Устаке, ушундай уста издедим мен өзүм, тонировка чаптай албайчы. Кадамжай районунда бир эле өзбек бала бар деди, алда Москвага кетип калыптыр. Жүрүңүзчү бул жака. Эми сиздер токтотпой иштеңиздер эми бул жерде. Муналар жөнүндө айтып кеттиңиз эми мына. Полировка, кузовый, химчистка, совсем бираз баалары жөнүндө. Баалары кызыктуу да. Тонировка боюнча досум түшүндүрүп кетсин да. Тонировка боюнча айтып түшүндүрүп кетчи. Сиз полировка, химчистка, защитный айта бериңиздер. Тонировка мына машиналардын айнегин караңгылатканга. Машиналардын тонировканын да түрү бар. Аркаларга ар кайсы проценттеги тонировкалар бар. 50-лүк, 100-лүк, 80 дегенче. Ар ким өзү каалаган капкара деп кааласа 100 плюсу бар, 120-лыктар. Анын ичинде светлый десе уже 80-лик, 50-лик, 70-лик дегендер бар. Канча миңден башталып канчага чейин? Примерно эң арзан. О, кара тонировкалар булар задний часть 1,5 миңден башталат 3 миңге чейин. 1,5 миң, 3 миң сомго чейин. Ама переднийга бизде азыр күн ысык болгонуга солнцезащитный пленкалар бар, күндүн нурун өткөрбөгөн. Алар 2 миңден 3,5 миңге чейин. Машинасыга карап ошол. Мисалы мен фильмдер көрдүм да. Машинага карап ошондой болот. 2 миңден 3,5 миңге чейин ал переднийга жабышат. Гайлер эчтеке дебейт, ага просто ал күндүн нурун тосуп берет, салкын болот машинанын ичи. Солнцезащитный. Могу панелдер күйбөйт, оңбойт, краскаларычы. Ошондой болот. Солнцезащитный пленка. Черный крыша, анан виниловый пленка бар. Крышаларын черный кылып, калаган жерлерин тюнинг кылып жасап беребиз. Мондой стойкаларды, мына антифронлорду черный кылып жасаганга болот. Анан броны пленка бар. Машинанын кузовун сактап берет ал. Брон кылып, Прям полный чаттап коет. защитный пленка, кузовду полный чаптап беребиз. Каласа частичный, мына передний бампер, фара, таш тийген жерлерин дагы. Свет калабы иш кылып. Свет ошо бойдон калат. Свет өзүнүн светиде калат, ал прозрачный болот. Анан башка светной пленкалар дагы бар, виниловый. Калаган свет, кара десе кара, серый десе серый, ак десе ак. Ошондой пленкалар дагы бар. Полировка бир машинаны канча убакытта эми чыгарып бере аласыздар? Например, клиент келип эле жазат. Машинага карайт ал деле. Состояниесине карап. Кийимелери көптүгү аз. Качественно кылып жакшы чыгарганга 2 күндө убакыт кетет машинага карапчы. 1 күн 2 күндө. 2 күн деңиз, э? Мага эң негизгиси устаке азыр айтканыңыз, муну панелдерди сактап берген баарынан да ушуга кызыктым. Ушундай эле чыгыптыр да демек, а? Солнцезащитный ультрафиолетовый андай пленка. Пленканы алсаң пленканы көрөт. Кимдер бирөө уккандыр, бирок мен уга элек. Гайлер эчтеке дебейт муну. Күн нурун туса да наркын алам. Наркынсын алыңыз. Анан муну кузовду да сактап бере турган пленка караңыздар, бул машинага дагы камп көрсөңүздөр көп жылдайдасыздар. Мына пленка бул прозрачный, кичине коюшун. Бираз коюш экен да. Бул зыяны тийбейби анан? Зыян тийбейт. Көзгө башкача көрүнүп калбайбы? Көзгө башкача көрүнбөйт. Наоборот, салкын кылып берет. Көзгө пайдасы бар. Чоктотуңуздар. Ушулар бар. В общем, 1,5 миңден 3 миң сомго чейин экен да. Машинага карап. Машинасына карап. Жакшы. Кийинки ремонтторчу, алар деле баалары канча миңге чейин, примерно. Виниловый ол да машинасына карап. Брон ошолор. Брон ол уже башталат 50 миңден 150 миңге чейин болот. Брон дегени жаңы машинанын үстүгө эме полный кузов.
прозрачный пленка ол өзүнүн светинде калат, просто защита этип берет. Сарапина баягы таш дегендер бар да эми, а? кылдыргандар бар. Биз эми бияка жаңы ачылдык, эми көрөбүз, эми баштадык. Буюрса. Канча болду ачылганыңыздарга? Биздин ачылганыбызга эми 2 күн болду, биздин ачканыбызга негизи 2 күн Bir болду. ayda böyle kararınızlar tutanlar bunu çağırıp. Matlanlar. Буюрса Беребериңиz. Урматтуу көрүүчүлөр, аздыр көптүр ушундай маалымат бердик сиздерге. Эгер сиздерде оюңуздардагыдай толук маалыматты бере албасак, бизди жаман көрбөңүздөр. Эми колдон келишинче тартып мына маалыматтарды эми элге жеткирип турабыз. Ушул жерге келип, ушул жигиттерди колдоп туруңуздар. Мына ачылганыга 2 күн болуптур мына. 2 күндө ушундай машиналар кептир мына. Жаңы машиналар караңыздар. Ушул машиналарды полировка, тонировка кылып жасашып жатат. Төмөнгө телефон номерлары калтырдым, Instagram аккаунттары калтырдым. Барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Машинаңыздарга жакшы комфорт карап, ремонт жасатып кетиңиздер мына. Ушул жерге келесиздер. Делинг. Алла катталыңыздар.